25 жашында үйлөнгөн, ошол 25-тин дагы бир хикматы бар. Ал ошол эркек мырзалар болсо, оюн толугу менен жыйнактай алат. Ошол учурга чейин үйлөнүшүбүз керек, 22ден 25ке чейин. Рахмат. Азыр биздин жашоодо ушу жашоо куруп кете алабы деген суроо болуп жатпайбы? Ошонун негизинде бул кыздар дайын болгондон кийин балдар деле дайын да бул жашоо кургачы. Азыр бүттүк жаштар материалдык жакты көздөп ашканда бул жашоо бактылуу жашоо куруу эмес, азыркы бүттүгү бул материалдык жактан бүт болуш керек, жеш керек, жашаш керек. Энеге эң негизгиси эмне бул жерде? Иштөө эмес кыздар бул жерде. Баланы багыш керек эне үчүнчү. Энеге эң мээримдүү нерсе бул бала. Энеге эң артык нерсе бул бала да энегечи. Кыздар, балдар канча жашта турмуш курууга даяр болот? Сенин көз карашың. 20 жаштан 25 жашка чейинки ортолукта бул кыздарга туура эме да, бул ошо толук жетилип, баягы өсүү эмеси. Сен качан даяр болосуң? Сен турмуш курууга качан даяр болосуң өзүң? Биз турмуш куруу мезгилибиз деле келип калды. Негизинен бирок биз окууну бүтүп, иштеп, туруктуу жумуш таап иштеп алайык, анан кийин жарайт да. Бизге деле балдарга ушул максимальный 25 жаш туура. Рахмат. Бул бала айтып атпайбы, материалдык жакка эле биз неметебиз депчи, маани беребиз деп. Маани бергенде бул андай деле мүмкүн болбойт да. Бай болуп деле, байлыгы эки аташ тамсал болуп деле, ал адамда ал үй бүлөсү бар. Ал үй бүлөсүндө бактысыз жок да. Ал адамдар бири-биринин үйүнө келгенде ата-энесин көргүсү келбейт, балдары ата-энесин көргүсү келсе, ата-энеси балдарын көргүсү келбейт да. Ушундай мындай бакыт жок да. Эң негизгиси бул бактылуу болуш керек. Адамдар бири-бирин Ким бактылуу кылат? Бактылуу кылыш бул баары бири-бирине, мисалы балдар ата-энесине жок. Албетте эне айтканга кошулам. Эне баласына көңүл буруш керек. Бирок ата да көңүл буруш керек да. Бала болсо кыз дагы, бала дагы атадан да, ападан да тарбия алыш керек. Мисалы мен өзүм үчүн жооп берейин. Мисалы үйдөгүлөр мен айтып отур да, үйлөн депчи. Мен да айтып отурмун да, макул үйлөнсөм үйлөнөйүн деп отурмун. Ушул окуу жайды бүтүп алайын. Анан кийин айтып отурмун, кайын журт ата-эне мындай бажаларың болот, тамакка чакырат, үйгө чакырат. Анан айтып отурмун, мен сиздерден качанга чейин акча сурап жүрө алам. Хотя окуумду бүтүп, жумушка кирип иштеп алайын, анан үйлөнө берейин деп. Анан күзүмдө үйлөнтөбүз деп атат. Мен болсо макул болбой жатам да. Неме, ким муштан сүйлөшкөн кызың барбы мындай? Даярдап койдуңбу, кандай ал жагы? Сүйлөшкөн кызым деле жок, аракет кылабыз. Менин суроом бар да, мына жигитке, мисалы сенин ата-энең, сенин бажаларың жөнүндө ойлонгон эмеспи? Ойлоно албайбы? Жок, алар деле ойлонушуп атат, бирок мен аябай көңүл кылып отурмун да, мындай көңүл бурупчу. Мен ата-энемден акча сурабызга аракет кылып атам да. Өзүм алдыга аттанып, мындай өзүм иштеп таап, бала аялыңды багыш керек, балаңды багыш керек, аялыңды кийинтиш керек. Аны ата-энеңе сурап атсаң болбой калат го, аны өзүң иштеп тапсаң макул мынакей. Милдетти өзүң салып аткан экенсиң да? Жакшы. Жакшы ой. Ким? Бала учурунда уже жетилип калган кезде үйлөнгөн, бул өтө туура да, анткени бул жаман жолго барбаганга аракет кылат. Алла Тааланын сөзү бар го, эгерде үйлөнгөндө ыйманыңдын жартысын толтуруп берем, жартысын өзүң толтурар дейт да. Бизде мисалы үчүн тата улан деген баарыбызга эле белгилүү болгон окшойт, карындаш деген ыр бар. Уардан угуп көрсөк, көптөгөн азыр биздин туугандарыбыз болобу, карындаштарыбызбы, жакын тааныган адамдар жаман жолго бузулуп кетет. Ал эмнеден? Бул бой жеткендиктен, бул өзүн карман албай кеткендер болот. Туура түшүнүп калгыла, бирок менин оюм ушундай болуп атат да. Анткени адам өзү бойго жеткенде үйлөнүшкө бул эрте болсо, мына өзүкө жакшы да, ушу батыраак үйлөнүп кеткен. Менин оюмча, бул башында айтып кеткене, кыз 18 жаштан, бала 23, эң максимальный эме 23ден 25ке чейин эле. Жанатан бери жакшы ойлор айтылып атат. Биз үй бүлө курууга даярдык дегенде эле баардыгыбыз келип финансы жагына такалып атабыз да. Анан 18 жаштан баштап даярданыш керек. 18 жаштан баштап даярданыш деген бул кечиккени да. Анда 40та даяр болот. Бул үй бүлө курганга негизи төрөлгөндөн баштап бул алтын айтып кетти. Баланы кызды кичинекейинен үй бүлөгө даярдаш керек. Биз үй бүлө курууга качан даяр болобуз? Биз үй бүлө куруунун маанисин жана үй бүлө куруунун максатын билгенде. Биз көпчүлүк жаштар үй бүлө куруу десе эле болду да, сүйүү да. Болду, башка эчтеке жок. Үй бүлө куруунун максатын билиш керек. Үй бүлө куруудан сен эмне үчүн күйөөгө тиесиң жана сен эмне үчүн үйлөнөсүң деген суроону өзүңө берип, ошол суроого жооп тапканда, демек сен даярсың. Сиз жооп таптыңызбы? Өзүңүзгө. Жооп таптым, буйрса быйыл үйлөнөм. Жаштар сүйлөсүн.
бул жерде ар кандай пикирлер айтылып кетти. Балдар айтып атат, биз турмуш курууга даярбыз деп. Алардын арасында бул жерде колледж болуп аткандан кийин 9-ду бүтүп келгендер көп да. Анан кийин бул жакта ошо айтып атат да, турмуш курууга даярбыз деп. Мен буга такыр кошулбайт элем да. Жаш болуп туруп эле бул ата-энесине мен сүйдүм, күйдүм деп туруп эле үйлөнүп алат дагы ата-энесин кыйнапчы. Мен үйлөнүшүм керек, мына албасам өлөм деген сөздөр көп айтылат да. Анан кийин бул ошентип үйлөнүп алды деп койлду да. Бул материалдык жактан аларда эчтеке жетишпейт да, мисалы да. Анан кийин ошентип мен үй бүлөмдү багышым керек деп көп нерселерди, жумуштарды жасайт. Этегинде ошолорго чыдамы жетпей кетип, анан кийин көчөгө ичип баштайт, чегип баштайт. Жаштар ошентип бузула баштайт да. Анан кийин ичип чегип отурганда ошентип анан кийин көчөгө чыгып ар кандай кылмыштарды кыла баштайт да. Ошо менен семьясын бага албай, анан турмуш бузулат да, семья бузулат. Турмуш курууга качан дайын болосуз? Мен айтат элем, кыздар бул турмуш курууга 18 жаштан 23 жашка чейин кыздар турмуш курууга даяр. Мен деле ошондой, өзүмдүкүч. Анан кийин балдар 23 жаштан 25 жашка чейин турмуш курса болот деп ойлойм да. 23 жашка чейин булар окуусун бүтүп, семьясын бакканга материалдык жактан жана моралдык жактан да даяр болот деп ойлойм да. Демек бул Айгеримдин айтуусунда болду. Анда эми да 18-23 деген силерди карабай коюш мүмкүн да жигиттер. Мен 18 жаштан 23 жашка чейин деп айтып атам да, 25 эмес, 23 жашка чейин. Ошо 23 деген карабай коюш мүмкүн да. 23ке чейин арабызда деле үйлөнбөгөндөр көп да, балдар деле айтып, кээ бирлер 30ка, 40ка чыгып деле үйлөнүп атпай ошондойлорго тийиш мүмкүн да. Бирок да менин оюмча эрте эле тийген оң да, кыздаргачы. Эрте турмуш курса, эне болуш бул кыздын милдети да. Анан баланы карап, үй бүлөнү карап отуруш керек. Мен жеке пикирим ошондой. Рахмат. Бул жерден айтылып атат да ар кандай сөздөрчү. Бирок негизи биз 18ке чыгабызбы, 15ке чыгабызбы, үй бүлөдөн бөлүнүп бул окуу жайга келгенден кийин адам өзүнүн окружающий чөйрөсүн карап туруп, андан талим тарбия ала баштайт, өзүн тарбиялай баштайт. Бул минтип атпайбы, бул мындай кылып атат депчи. Андай болбосо дагы жанындагы соседтерин көрөт. Анын келини менен кайненесинин ортосунда мамилени көрүп, мен да кийин ушундай болуп каламбы деп адам өзүн тарбияласа да болот да берде. Бир эле сен ата-энең жумушта, сен сага тарбия берген эмес деген тура эмес да булчу. Кыздын баланын дагы кыздын да дээринде бул. Эгер бузулам деген адам болсо, мындай айтканда, ата-энеси айылда болсо, өздөрү студент болсо, каалаганын кылып жүргөндөр деле болот атпайбы? Анан ата-энеси аябай эле тарбияны берет, бербей койбойт, баласынан аябайт го ал нерсеничи. Кээ бирлер апа бериш керек, ата бериш керек деп түшүнүшүп атпайбы? Бирок ар бир адамдын дээринде болот деп айтмакмын да мен. Ата-эне айтпаш керекпи? Сен күйөөгө чыгышың керек кызым деп айтпаш керекпи? Айтат, бирок кызым ошол нерсеге дайынсыңбы деп сурайт да биринчичи. Ошол нерсеге дайынсыңбы? Дайын болсоң чык, кыйналып калба турмуштан депчи. Бирок ата-эне ошо негизи кыздарды жашынан эмгекке үйрөтүш керек да. Мисалы, мен өзүм 7-класстан баштап капитан ошо үй жумуштарына кирип калгам деп айтам да. Мен 11-ди бүткөнчө бүт үйрөнүп алгам. Марат агай, мынакей өзүңүздүн окуучуларыңызды уктуңуз, көрдүңүз. Сиз качан даяр болдуңуз эле? Силерди кимдер даярдады эле? Кыскараак жыйынтыктап айтып берсеңиз. Байттан бери бул жерде жакшы талкуу болду. Негизи турмуш курууга ата-эненин балага салымы чоң болот. Кыз кишиге негизи бул энеси көбүрөөк жардам бериш керек деп ойлойм. Илгертен биздин ата бабаларыбыз кызга 40 үйдөн тыюу деген да, ошо кызга үй жумуштарын, оокат тирилик, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, коңшу колонго кандай мамиле кылыш керек, күйөөгө кандай мамиле кылыш керек. Мындайча айтканда кызга милдеттүү болгон бардык турмуш тиричилик маселелерин үйрөтүп келген да. Эне ошол нерсени кызга үйрөтсө, мен ойлойм ушу кыз киши 18 жаштан баштап ошо 23-та даже кечирээк болуп калат болуш керек. Даяр болот деп. Эми мисалы айтып атпайбы, мен окушум керек, билим алышым керек, үй бүлөнү бакканга деп. Эми элдин баары эле окуп билим алып жаткан жери жок. Такыр билим албай деле оокат өтө болот атпайбы? Бардык нерсе адамдын өзүнөн чечилет деп ойлойм. Кыз киши илгери бир кечиресиздер азыр. Бир акылман аалымга бирөө келип сураган экен. Мен баламды канча жаштан баштап тарбияласам болот деп. Анан аалым сураптыр, канча болду балаңа десе, 7-ге чыкты, сен 7 жыл кечигип калган экенсиң дептир да. Азыр жаңы төрөлгөн баланы тарбиялап баштайт. Мисалы, ата-эне тарбиялаш керек, ошол бала өзүн өзү тарбиялаш керек. Туура билим алыш керек.
Анан мен өзүм 22 жашымда эле даяр болуп калгам. Урматтуу окуучулар, мына жерде азыр көп талаш тартыштар болду. Ар ким өзүнүн оюн пикирин айтты. Мына жерде базар бар да, жакшы базар бар. Кыстын базары келип турганда бул 17-ден 20-га чейин жакшы базар келет да. Мына ушул эң жакшы базар да. Будан өткөндөн кеч базар да. Түш базарын кеч базар болот. Бир эркектики деле ошондой да. Бул 20-дан 25-ке чейин жакшы базар да. Биринчи соода да. Ошондо кызыңар неме берип калса, барып калсаңар, барган жериңерден бак таптыңар да. Болбой калса калдыңар да. Мисалы жөн эле азыр ушул жерде биздин мамлекеттен тышкары болуп аткан биздин кыздардын окуясын айтып кетсек да, мисалы кайсы жерде реклама болсо дагы бизде 15 жаштан 17, 18, 22 жашка чейинки кыздар дейт да. Биздин эң жакшы мүчөлүү, сулуу, татынакай, эң жакшы кыздарыбызды тандап алып кетет дагы. Анан бизге эң акыркы 3-4 сорттогу кыздар калат да. Анан биздин Кыргыздын өзүнүн гени ошондон бар бузулат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыздарды биринчи соода менен, биринчи группадагы менен, анан кийин эң күчтүү кыздарыбызды алып калышыбыз керек. Ошон үчүн кыздар, бул биз мынча да даяр болобуз, анча да даяр болобуз эмес. Бул силер, бул кыз киши өзү негизи 14-15 жашында эле даяр болушу керек. Биз дагы ошону кечирээк айтып атабыз. Мына мен өзүмөн айтып кетейин, мен үйлөнгөм. Мен аялымды 16 жашында алгам. 17 жашка чейин 17ге чейин биз ЗАГСка отура алган жокпуз да. Мына ошондон бери канча жыл болду? Мына 7 балалуу болдум. Быйыл Кыргызстанда эң жаш баатыр болуп, Атамбаевдин колунан өзү баатыр немесин алып келди да. Бирок ушул бул баягы бу жерде бир кыз айтып атат, бул факт. Анан кийин мындай ден соолугу жетпейт, антпейт, минтпейт эмес. Ден соолугу абдан жетет. Тескерисинче кайра күчтүү болот. Мына азыр ошо менин аялым төрөгөн кыздардын балдар азыр энесинен чоң, энесинен здоровый. Алар да уже жетилип келатат да. Ал уже мына 30-тан жаңы өттү. Кыздары колунан жумушталып, колу жумушка тийбей калды да. Балдарым чоңоюп, мен жаңы балалыктан өткөндө менин колумдан балдарым жумушталып калды да. Бул эң жакшы экен да. Андан көрө турмушка канчалык эртерээк аракет кылсаңар, ошончолук береке да. Ошол айтарым силерге кеңеш. Чоң рахмат. Аябай жакшы маселе болду. Анда Өзбек ажы, мынакей. Оюңузду, тажрыйбаңызды айтып бериңиз. Сиз качан даяр болдуңуз эле? Эң биринчи мен айтарым ушундай эле, мисалы жана айтпадык, биз бойго жетери менен үйлөш керек деп. Себеби дегенде андан кийин эгерде жигиттер кыздар менен жүрсө же кыздар жигиттер менен жүрсө күнөө болот, күнөө ата-энеге да жазылат да. Тилекке каршы ошондой иштер аябай тарап атат Кыргызстанда. Мына статистика дейсиңер, статистика боюнча 1000 кызга 14 аборт болот экен, 20 жашка чейин. 1000 кызга Кыргызстанда 14 аборт экен. А бизде Кыргызстанда канча 100 миң деген кыздар бар, 20 жашка чейин. Ошондо канча аборт болуп атат? Бул кандай чоң, бул уят нерсе, абийирсиздик болот да. Адам өлтүрүү бул чынында. Мына ошондой нерсе. Буга эркектер да күнөөлүү, кыздар да күнөөлүү болуп атат. Андан кийин турмуш куруш аябай татаал болуп калат да, татаалдашып кетет. Анан экинчиден, мисалы, силер 23-те үйгө келсеңер, кайненеге оппозиция болсуңар. Анткени кайненеден да акылдуу болуп калсыңар. Кайненеңер эски киши, силер жаңы киши, дипломуң бар болуп. А жаш келсеңер, кайнене силер менен урушпайт, анткени силер оппозиция болбойсуңар да. Кайнене аяйт, жаңы келгенге келинде. Силер мисалы мындай, мына кыздар экспорт барасыңар, тура өзүңөрдүн үйүңөрдө эмес да. Бирөөнүн үйүнө барасыңар. Анан бирөөнүн үйүнө барганда кайнене келип карайт, ой, картайып калган бирөөдү алып келиптир деп, анан кийин силерге эметип баштайт, мамилеси. Оппозиция. Анан ошон үчүн эртерээк тийиш керек. Мына мисалы мен келинчем айтып, мурда жылда эле төрөчүм, вообще эле проблема болчу эмес. Азыр 3 жылда бир жолу төрөйм, вообще проблема айта. Ооруп, канча дары алып ушинтип кыйналат да. Ошон үчүн мына кече күнү 16-дагы кыз 3 төрөдү. Барып эме бабанов өзү 500 миң сом берди. Көрдүңөр баарыңар? Кыргызстанда 3 төрөдү 16 жаштагы кыз. Нормально эле атпайбы? Бул жөнүндө Европа бизге ошондой стандарт койду. Эми биз болсо европейец болуп 23 жашта чыгабыз.
Анан 23 жашта бір іш түшіп кетті бетіңерге. Чоң рахмат. Мында да сиз сүйлөтүсүз да азыр элечи, мына эме кыздарды 2-3 сортко бөлүп, сиздин аялыңыз канчанчы сортко кирет? Жооп берип койсоңуз. Sen atın kim? Иә. Atın kim? Аким. Hakim. Аким жакында аким болот. Neme? Hakim birinci bazarda ötse al birinci sort bolot da. Биз жок, биз мисалы үчүн мал эмеспиз да, биринчи, экинчи сорттон. Биз деген адамбыз да, туурабы? Мисалы үчүн дагы бирөө, мисалы үчүн мен турмуш курганга даярмын да, азырчы. Мен калыңым бар, даярдап койгондо атамчы, сиздин 14-дөгү небереңиз же кызыңыз барбы? Бериңизчи, мен үйлөнөйүн ошого. Yok. Бересизби? Sen hakim kıstıçı berge kelo korkutu albayt, anı varıp surayt, astığa ötöt, anan gen, anın berde tural turanı korkutu anan gen, kızыңды berçi men alayın deyit. Sen kim ekeningdi men bilişim gerek, menin kızımın kim ekenini sen bilişin gerek, ekoğundun mınday kiçine yıldızыңар janışı gerek, anın makulduğu, senin makulduğun boluşu gerek. Anan kim bolat, anan sen berde turallı, sen bere sal men ala salayın degen anday bolbayt. Bu pazar emesi. İyi. Жоқ, sen берде чымда кеңири таразалада, берде чоң философ. Sen жакшы бар, анан кийин экөө сүйлөшөбүз. Колун сурап барсаң, демек кыргызда айтат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат, Нурсейит. Буюрса жакшылап сурап барсаң, сураганды да үйрөтөбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, сиздер ушул Талас шаарынын жаштарын, тактап айтканда Талас агрардык экономикалык колледждин жаштарын жана коноктордун оюн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен бизге берилген убакытта аягына келип калды. Жаштар турмуш курууга даярбы деген темада азын улак сүйлөштүк. Балким жаштардын ою да баалуу. Кыргызда айтат, өлүмдөн башкасынын бардыгы жакшысы эртерээк болсун дейт. Жана катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал дейт. Кызды сураганга бер, кымызды суусаганга бер дейт. Балким мындан дагы бир жакшы жаштардын оюнан бир жакшы жыйынтык чыгарып аласыздар деген ойдобуз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Таластан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламаттаныңыздар.